Бакай атайлы. Үстүрттөн караганда ушундай болуп көрүнөт. Өзү чоң айыл. Айылда жаштардын көпчүлүгү негизинен ар кандай жумуштар менен алектенишет, иштер менен. Биз азыр сүйлөшө турган жигитибиз бул Рашид Үрүсов деген жаш жигит Бакай ата реситинде эмгектенет экен. Ошол эл үчүн бир кызыктуу бир нерселерди айтып берди. Ошого жакшылап кулак төшөп угуп көрөлүк. Эгер ошол силерге аябай кызыктуу боло турган болсо, астына телефон номерин жазып койдум. Ошол номер менен звонить этип, ушул Рашид менен байланышсаңыздар болот. Мен Бакай ата ретинин электрепкери Урусов Рашид. Учурдан пайдаланып, ушул калдыктар жөнүндө бир аз маалымат бергим келип турат. Бул айыл жергесинде ушундай күз мезгилинде ар бир үйдө, ишканаларда ушундай тазалоо иштери жүрөт. Ал жерде ушундай бактардын жалбырактары чогултулуп, көбүнчө өрттөлүп кетет да. Ушул таштанды калдыктарды кайра иштетүү боюнча бир эки жолун силерге айтып берем. Биринчиси бул компост. Буну кайра иштетүү. Бизде дыйканчылык жана мал чарбачылык болгондон кийин үйдө ар бир үйдө мал бар. Ошол малдын калдыктарын ушундай таштандылар менен аралаштырып бир канча убакыт таштасак, бизге органикалык жер семиткич болуп берет. Ал эми адамдагы тез жолу жана эң эффективдүү жолу бул Калифорния кызыл сөл жыландары менен таштандыларды кайра иштеп чыгаруу. Иштеп чыгаргандан кийин бизге бул эң жогорку таза органикалык экологиялык жактан таза жер семиткич пайда болот. Эгер аны биз колдоно турган болсок, жерде иштеткен ар бир өсүмдүккө колдоно алабыз. Жана ашыкчасын эгер сата турган болсок, буну ала турган кардарлар да көп болот. Бунун пайда жактары ушул таштандыларды биз мусорка төгүүчү жайга таштап, ошол кайра чирип, ар кандай жыттар пайда болуп, айылыбызга, жерибизге жагымсыз нерсе пайда болот. Эгер буну кайра иштете турган болсок, биз ошол тазалык жагына дагы салым кошкон болот элек. Эгерде бул сунушту айыл өкмөт тарабынан колдойбуз деп чыгышса, биз маалымат топтоп, бул ишти иш жүзүнө ашырганга даярбыз.